هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. بر الوالدين والقيام بحقوق ата-энени урматтоо, алардын акыларын берүү, аларга жакшылык кылуу шарият талап кылган чоң талаптардан. Бул нерсе ислам дини милдеттерди аткаруу дини экенине далил. Кээ бир мусулмандардын балдары ата-энелерине болгон урмат сыйын көрүшүп, көптөгөн жашы улгайып калган башка диндегилер исламды кабыл кылып жатышат. Алар бул дин милдеттерди аткаруу дини экенин билишет. Исламда укуктар кордолбойт. Курсагында көтөрүп, эмизип, уйку жок түндөрдү өткөрүп, тарбиялап, жана башка жакшылыктарды кылып кыйналган эненин акысы эч качан кордолбойт. Шарият эненин акысын коргоо үчүн, анын камын көрүү үчүн келген. Эненин акысы аны урматтоо, башка бардык адамдарды урматтоодон биринчи турат. Бир адам келип пайгамбарыбыздан саллаллаху алейхи ва саллям сурайт: "Жакшылык кылуума эң акылуу адам ким?" деп сураганда, "Энең" деп жооп берди. Андан кийин ким деп сурады? "Энең" деп жооп берди. Андан кийин ким деп сурады? "Энең" деп жооп берди. Андан кийин ким деп сурады? "Атаң" деп жооп берди. Энени 3 жолу эскерди. Аалымдар бул энеге тиешелүү болгон чоң маселелер бар экендигин ишарат деп айтышкан. Бул нерсе атада жана башка адамдарда жок. Ал нерсе курсагында көтөрүп кыйналганы, төрөттөгү кыйналуусу жана эмизүүдөгү кыйналуусу. Энеге болгон жакшылык кылууну бир нече жолу кайталады. Имам аль-Бухари, Аллах райымын алсын, Адаб аль-Муфрад аттуу китеп жазат. Ал китепте шарият аклагын, ислам адептерин аябай кенен баяндайт. Ал китеп өзүнө хадистерди, далилдерди, асарларды камтыйт. Ошол китептин эң эле биринчи бөлүмү ата-энени урматтоо деп аталат. Жана эң эле биринчи хадис катары жакшылык кылуума эң акылуу адам ким деген хадисти келтирген. Имам аль-Бухари, Аллах райымын алсын, мындай кылуусу менен ушул китепте айтылган адеп ахлактарды биз иш жүзүндө көрсөтүүгө эң акылуу адам бул ата-энебиз деп айткысы келгенди. Досторунун, тааныштардын арасында жүргөндө өзүн көптөгөн жакшы адептер менен кооздойт. Ал эми ата-энесинин жанына келгенде бирин да көрбөйсүз. Баягы адеп ахлагын жоготот. Бир досуна сөз баштаарда "Сизден өтүнөм, кош келиңиз" деген сөздөрдү айтуу менен баштайт. Ал сөздөрү менен аны сыйлайт экенин, урматтайт экенин, сүйүүсүн көргөзгүсү келет. Ал эми апасына сөзүн дароо корс баштайт. Эч бир жакшы сөздөрдү айтуусуз. Кээ бирлери ата-энесине өздөрүнүн жумушчуларына кылгандай мамиле кылышат. Жинденишет, үндөрүн көтөрүшөт, кыйкырышат. Ал эми шарият ушул акларды коргоо үчүн, кам көрүү үчүн келген. Ошол үчүн Куранда ата-энени урматтоого үндөгөн көп аяттар келген. Шарият бул ата-эне укугун коргоого келген. Ата-энеге ихсан кылуу тууралуу Куранда аяттар аябай көп келген. Ата-энеңерге жакшылык кылгыла. Ал кандай жакшылыктар? Бүткүл жакшылыктар. Жакшылык кылуу талап кылынган. Бирок эч бир нерсе менен шартталган эмес. Мейли ал сөз менен, кыймыл менен же башка нерселер менен болсун, бүткүл жакшылыкты камтыйт. Ата-энеге колдон келген бардык жакшылыкты кылууну шарият талап кылат, буйрат. Ата-энени урматтоого үндөгөн аяттар өтө көп.
урмат, сый көргөзүүгө жардам бере турган нерселер көп. Бирок эң башкысы экөө. Биринчиси, адам өткөн күндөрүн дайым эстеп жүрүүсү. Ата энеси ага мурун кылган жакшылыктарын унутпосу, эстеп жүрүүсү. Кээ бир балдар ата энеси алар талап кылган нерселерин бербей коюшса, кылынып келген бүт жакшылыктарды унутушат. Ата энесине жаман мамиле кыла башташат. Талабын орундашпай коюшкандар үчүн алар менен болгон мамилесин бузат. Мүмкүн ата энеси ага өзүнүн эле пайдасы үчүн эле ал нерсесин берүүдөн баш тартышкан чыгар. Эгер адам өткөн жакшылыктарга жеңил караса, мамилелер бузулат. Ошол үчүн ата энени урматтоого эң негизги нерсе болуп, өткөн жакшылыктарын эстөө керек. تذكر حمل والدته له 9 أشهر ثقل في بطنها حملته كرها 9 ай боюнда кыйналып көтөргөнүн, төрөт малындагы кыйналгандарын, эмизүүсүн, денеси ооруп алсыздашын, ден соолугунун алсыздашын эстөөсү керек. Эмизүүдө кетирген күчүн, ден соолугун эстеши керек. Андан кийин ата энеси урматсый көргүзө турган мезгил келгенде, аталган нерселерди пендестесе, Аллахтын жардамы менен ата энени урматтоого түрткү болот. Экинчиден, кыяматтагы суракты, Аллахтын алдына барууну эстеп жүрүү керек. Аллах Таала ата эне акысын сурайт. Ал эми ал эң улуу аклардан эмеспи? Пенделердин эң бийик аклары ата эненин акысы. Аллах Таала көптөгөн аяттарда өзүнүн акысы менен бирге ата эненин акысын баяндайт. Кыямат күнү пенде ата энесине кылган бүт мамилеси тууралуу суралат. Аларга кандай мамиле кылгандыгы тууралуу пенде Аллах алдында суралат. Чындыгында ата энени урматтоого түрткү берүүчү маселелер көп. Бирок ушулар эң негизгилери.